Долбоор Актет уюму тарабынан Кыргызстан аялдар демократиялык тармак аркылуу ишке ашырылып атат. Бул негизи Борбордук Азиядагы 3 мамлекеттин ортосундагы жүрүп жаткан долбоор. Бул Өзбекстан Республикасы, Тажикстан Республикасы жана Кыргыз мамлекети. Биз бүгүн ушул Баткен шаарындагы шаардык кеңештин депутаттары, ошондой эле шаардык мэрия менен үй бүлөлүк зордук зомбулуктун алдын алуу боюнча түзүлгөн комитеттердин мүчөлөрү менен, ошондой эле жарандык активисттер менен окутуу өткөрүп жатабыз. Бул окутуудун негизги максаты аял затына, жаш балдарга болгон зомбулуктун алдын алуу. Зордук зомбулук, анан ушул акыркы учурларда бар интернет барактарында көрүлүп атабыз. Жаш балдарга зомбулуктар аябай көбөйүп кетти бүгүн Кыргызстанда. Анан жакында болуп өткөн Кыргыз-Тажик чегарасындагы окуялар дагы биздин ушул чегарада жашаган элибиз ушул психологдорго муктаж экендиги анык болду. Мына бүгүнкү күндө ошол келип бир топ жылыштар бар. Бүгүнкү окуу тренингдин дагы максаты ушул аялдарга болгон, балдарга болгон зордук зомбулуктун алдын алуу боюнча өтө жакшы болуп жатат. Биз ойлойбуз ушул семинарга ушул шаардык кеңештин депутаттары да катышып жатышат. Биз албетте ошол мыйзам чегинде, мыйзам жол берсе, ушул шаардык кеңештин депутаттары менен биргеликте ушул 2023 жылдын бюджетине ушул иш-чараларды киргизебиз деген оюбуз бар. Ушул бир топ пландарыбыз бар. Буга чейин деле биз ушул долбоор келгенге чейин эле ушул Баткен шаарынын мэриясы тарабынан бир топ иштер жасалып келген, жасалып жатат. Мына бүгүнкү проектти да ушул долбоорду да колдоо максатында биз ушул 2023 жылга колдон келишинче мындай тыгыз иштеп, ушул акыркы учурларда катталып аткан терс көрүнүштөрдү аз-аздан болсо дагы жоёбуз деген оюбуз бар. Кризисный центрлер жок. Мына ушундай центрлерди куруу үчүн эң негизги ошо биздин баягы местный кеңеш, анан баягы шаардык мэрия менен совместно баягы иштеп, донорлорду тартып, келечекте Баткен шаарына баягы кризисный центрди курсак жакшы болот.